Eldi minde biz göndürüp aldık okşayт дейм да, эл Кудайга шүгүр азыр уже келе баштады. Мекеменин директору Санжарбек Берикбаевдин белгилөөсүндө чындыгында театрга келген көрүүчүлөрдүн саны көбөйдү. Ага негиз фонограммасы жок жандуу концерттердин жана сапаттуу спектакльдердин коюлушу. Бир убакта жана фонограмма деген нерсе аябай күчөп кеткен, дагы фонограмма менен эле биздин артисттер келип элди аябай мындай бир жалкытып койгондой да. Азыр мына фонограмманы жок кылгандан кийин жандуу менен де мына концерттер болуп атат. Элдердин мындай келүүсү уже жакшы да. Мурун каражаттын жоктугунан мындай бир сапатсызыраак коюлчу. Мамлекет 2 жылдан бери мына каражат бөлүнгөндөн кийин бизде да жоопкерчилик пайда болду. Biz dagı mümkün boluşunca spektaklдин сапатын жогорулатканга аракет кылып атабыз. Бирөөсү араксынат. Ичпебай. Үстүндө милициянын формасын турса кайсы бетиме ичем? Маданиятка акча бөлүнбөй чыгармачылык изденүүнүн ийгилиги көрүнбөгөн жылдар артта калды. 2 жылдан бери маданий мекемелерге бөлүнгөн атайын каражаттын эсебинен сапаттуу спектакльдерди коюуга мүмкүндүк жаралды. Өткөн жылы чыгармачылык жамаат 4 спектакль, бир жомокту көрүүчүлөрдүн назарына сунду. Антон Павлович Чеховдун 6 палата деген пьесасын ошо былтыр койдук. Талант Апыев келип сахналаштырып кетти бизди, ал жерде мен роль ойнодум. Анан Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр деген былтыры Бакен эженин Бакен Кыдыкееванын жылы болуп эсептелинбедиби, тиги Түрксой жарыялап, анан кийин ошого карата биз койгон элек. Талант жана тагдыр деген Жаныш Кулманбетовдун пьесасын сахналаштырдык, аны дагы элге тартуулап көрсөттүк. Бирок дагы деле театр көрүүчүлөргө муктаж. Бул абалды жайгаруу коомчулукту маданий мекемелерге тартуунун башында жетекчилер турбаса айткандан пайда жок. Анткени жөнөкөй катмар жогорку жакка карап түздөнөт. Жалал Абадтагы аксакалдар, баягы аттуу баштуу кишилер ошондойго келип театр көрө турган болсо, ошолорду көрүп, анан кийин биздин кийинки муундар келет. Бизде силер эмне билесиздер да. Bizde даже ушундай бир иш-чара болот дагы, иш-чара бүткөндөн кийин аркасына концерт коюп коебуз. Иш-чара бүткөндөн кийин биздин жана аттуу баштуу кишилерибиз чыгып кетип калат аркасынан. Эл чыгып кетип калат, ушу менен артисттер микрофонун кармаган боюнча же спектакль коюлбай калып кетет. Ошон үчүн биз постоянно ушундай иш-чаранын башына спектакльди коюп атабыз. Быйыл жыл башында көркөм кеңештин макулдугу менен дагы 4 спектакль даярдоо планы киргизилген. Мындан да көптү даярдоодогу жетишпестик режиссердун жалгыздыгында. Учурда Марбайжиевдин Окуя деген пьесасын сахналаштырып атабыз. Аны азыр мен коюп атам. Андан кийин Суранчы Жетимишевдин Амансың Апаке деген пьесасын сахналаштырабыз. Аны 2 кварталга койгонбуз. Буюрса сырттан дагы бир режиссер чакырталы деп атабыз. Эске салсак, өткөн жыл аралыгында республика боюнча спектакль, концерттик программалардын саны 3171 түзүп, көрүүчүлөр 1 миллиондон ашкан. Тактап айтканда, көрүүчүлөрдүн саны 56,46% көбөйгөн. Гүлжина Мөндүбө, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары.